Мен бул тармакка келип калганыма 3 жыл болуп калды. Гүлшат Кутманова ашпозчу жана кондитер. Иш тажрыйбасы 4 жыл. Жаңы жылдык дасторконго Алина Митанова менен бирге назик жана майрамдык салатын сунуштайт. Основной популярный оливье салат. Типа бул деле ошол сыяктуу болуп кетет. Бул жаңы вкус менен болгон салат. Ичинде ананасы бар. Типа фруктовый салат да болуп кетет да. Основной биз бунун ичинде составында куриный грудка бар. Аны обычный эле сууга эле кайнатабыз. Плюс жумуртка кошобуз. Алма, ананас, жүгөрү кошобуз. Обычный консервадагы. Плюс ананас тоже консерва. Там бунун ичинде готовый болот, туралган. Туралбаган, если свежий болсо, анда кошсо болот да. Ошол майонез менен жасайбыз. Ар кандай үйгө, анан ар кандай шартта жашаган элдердин үйүнө барып калабыз да. Кээ бир үйлөрдө прям стол үстү шикарный, богатый болсун дейт. Кээ бир үйлөргө барганда скромный болсун дейт. Анан азыр эме заманга жараша, анан капчыкка жараша болуп калган да, негизи стол накрывать этилгенчи. Ар кандай негизи кыргыз элибиз Кудайга шүгүр колунда бар бай десек деле болот да, мындайча айткандачы. Потому что азыр каждый эле үйдө уже повар чакырылып, столдун үстү Кудайга шүгүр сонун толтурулуп, баары сонун эле заказ берип калган да. Анан көбүнчө бизде эт менен болгон салат тамактарды көбүрөөк айтышат. Кыргыз эли этке жакыныраак болот го. Быйыл мисалы ушу көлгө деле бардык. Ошо фуршет уюштурулду. Анан барып, ошол акчасы өз убагында төлөнбөй калып, анан безденник, биз ничего, ошо көлдүн жээгинде эле өзү апарган питание менен эле тамактанып кайткан күндөр болот. Анан көп кишиге барганда, смотря азыр тиги үйлөрдө бизде деген там тойлорду үйүнөн өткөрүп калды. 200-300 кишиге чейин үйлөргө чыгабыз да. Ошол күндөрү түнү менен уктабай жасаган күндөрүбүз болот негизичи. Эртеменге чейин ушул столду эртеменге чейин даярдаш керек болот. Ошондо түнү менен уйкудан калып, ошол жасаган күндөр болот. Уктабай. Анан эртеси күнү тамак берерге келгенде сөзсүз бир нерсени унутуп калган күндөр болот да. Либо тузун көрбөй калабыз, либо ушундай случайлар болот. Анан вот именно клиенттер жагынан анан бизге чуть-чуть нарушение мелеринде айтылган болот да бизгечи карата. Кээ бир күндөр болот, именно ошо закупты жазып атканда адашып жазып кетип, мисалы 1-2 штук куриный грудка деп жазасың деп туруп, жана целый пакет келип калган күндөр болот да. Вообще анда деген уже клиент в шоковом состоянии болот да. Зачем ушунча эмнеге жазды, эмне кылабыз депчи. Ошондой күндөр болот закуп жазышканда. Ар кандай күндөр болот. Кээде клиенттердин үйүнө барганда, ар бир адамдын үйүнө барганда, ар бир адамдын характери ар кандай болот да. Кирип барганда ар бир клиент менен ушинтип иштешип, уже опытный болуп калдык десек болот да. Кээ бири жакшы көрүп күтүп алат, кээ бири ар кандай болот. Иногда бир случай болгон, ошол биз обычно барганда саламатсызбы деп эле сразу кухнясына кирип эле ошол жактан баштап кетебиз да. Анан өзүнүн жумушубузду билебиз, өзүнүн үйгө келгендей болуп эле ары бери эле уже тамак ашын карап эле баштайбыз. Анан бири эженин үйүнө барып эле ушинтип кирип эле өзү баштай берсек, ага уже башкача көрүндүбү, чыккыла деди, бияка тургула деди, тизилип турабыз, бир күнөө иш кылгандай болуп, анан кийин эмне үчүн менин кухняма, менин уруксатым жок, кирдиңер депчи. Ошондой случайлар күндө да болот да, иногдачы. Ошол ар кандай күндөрдү баш үстүнөн өткөрүп жүрөбүз. Эми көпчүлүк үйлөргө барып келиндин ролун аткарыпчы. Азыр бизде аябай конкурент көп. Азыр деген мурда бирин экин болсо, азыр уже повар деген аябай көп. Конкуренттер көп. Бизде деген азыр эме болуп атат да. Биздин баа түшүп баратат да, как-тачы, потому что поварлар көбөйүп баратат. Уже поварлар уже популярный болуп баратат. Анан азыр обычный жөн эле 5-6 конок чакырса дагы уже бизде повар чакырып баштады да. Эң азы 6 кишиден өйдө башталат. Анан поварлардын көптүгүнөн кандай десем, ошо поварлардын баасы бираз
түшүп атат десек болот. Биздики киши санына жараша кете берет. Канчалык киши көп болсо, баасы ошончолук арзандайт да. Канчалык киши аз болсо, баасы ошончолук кымбаттайт. Анткени 10 кишиге деле, либо 50 кишиге деле эртең менен барсаң до вечера жүрөсүң, первый, второй тамагын бергенге чейин. И ошол эле 50 кишиге чыксаң деле то же самое да. Ошол эле убакыт, ошол эле просто бизде время эсептелет. Ошон үчүн баасы ошондой болуп калат да. Канча ошондо? Ошондо биздики баабыз негизи ар бир кишинин башына эсептелип, киши санына 300дөн 500ге чейин болуп калат. Эң көп тапканыбыз, мисалы, мен быйылкы жылдын эсебинен бизде сезон күзүндө болот негизичи. Үй тойго чыктык 200 канча кишиге. Бир күндө ошол 24-26 ушундай таптым да. 26 миң сом. И мен плюс ал жерден өзүм жалгыз барган жокмун. Өзүм жардамчыларым менен, мисалы, аларга дагы жок дегенде 10-15 миңден. И ал жерде посуда алып барабыз биз кыздарды, и официантка кыздарды алып барабыз. Ошо баарына төлөп бергенден сырткары өзгө ушундай. Мисалы, Кытайдан же Америкадан, башка жактардан келген конокторго столу, чтобы европейский, башкача стилде болсун деп клиенттер өздөрү сунуштайт да. Давайте мондай кылбайлыбы, же дайыма эле биз негизи Кыргыздын тойлорунда ошол балык, тоок эти, чучу, казы, карта ошолорду кезип жүрөбүз. Анан алар айтат, келгиле өзгөчө кылалы деп өздөрү сунуштайт. Анан биз сөз алардын сунушун четке калтырбай изденебиз. Интернет карайбыз биз деле, башкалар кандай жазып атат, чет жакта кандай жазылат, эмне тамактарды жешет, полностью ошолорду карап чыгып туруп, анан ортодо кеңешебиз. Өзгөчө стол, өзгөчө нарезка жасайбыз. Клиенттердин көңүлүн калтырбайбыз дегендей. Ошо баарын алардын оюндагы да кылып жасап беребиз. Көбүнчө мисалы нарезкаларды бизде деген сытный болот негизи. Анан алар мисалы сырный, овощной нарезкаларга көбүрөөк басым жасайт. Чет жактан келген коноктор үчүнчү. Мисалы жакында эле ошол Кытайдан күйөө баласы кытайлык экен. Анын үйүнө барганда ошо балыкка, рыбный ассортиментке көбүрөөк басым жасады да. Тамактарын деле и салаттарын деле полностью рыбный кылып туруп жасап бердик. Мен бул салатта ананас биринчиден, экинчи кукуруза, алма, анан тооктун эти, тиякта жумуртка бар, и украшениясына гранат и орех.